Саламатсыздарбы, эфирде күндеме маалымат кызматы, студияда Айда Исамиева. Алгач окуялардын кыскача түрмөгү. Президент жаңы коалицияны түзүү мандатын тапшырып, парламентарийлерге министрлик кызматтар жөнүндө эмес, мамлекеттин өнүгүүсү жана бекемдөөсү жөнүндө ойлонууга кеңеш берди. Кыргызстан Крымдын Орусияга кошулуусу боюнча референдумду легитимдүү деп тааныды. Тышкы иштер министрлиги Крым маселеси боюнча өз позициясын билдирди. Башкалада таңертең Калашников автоматынан автоунаа аткыланган адам өлтүрүүнүн курмандыктары белгисиз тарапка алынып кеткен. Нооруздун алдында Бишкекте ишембилик өткөрүүгө шаардыктар жетишкен жок, бирок буга карабай элдик майрамдоолор адатынча өтө берет. Парламенттик көпчүлүктүн жаңы коалициясын түзүүгө мандатты президент Алмазбек Атамбаев КСДП фракциясынын лидери Чыныбай Турсунбековго тапшырды. Алгач мамлекет башчы жогорку кеңешинин фракцияларынын лидерлери менен жолугушту. Ага спикер Асылбек Жээнбеков, президенттин аппаратынын жетекчиси Данияр Нарымбаев да катышып, Атамбаев чогулгандар менен парламенттик көпчүлүктүн жаңы коалициясын түзүү маселесин талкуулады. Жолугушуунун жыйынтыгында Алмазбек Атамбаев Кыргызстан социал-демократиялык партиясынын парламенттик фракциясына парламенттик көпчүлүктүн коалициясын түзүүнү тапшырды. Мамлекет башчысы парламенттик фракцияларга парламенттик көпчүлүктүн коалициясын түзүүдө жана коалициялык макулдашууга кол коюуда Конституцияны бекем сактоону сунуштады. Жогорку кеңеште парламенттик көпчүлүк коалициясын түзүү жөнүндө жарлыкка мамлекет башчысы кол койду. Анын толук мазмуну менен таанышып алыңыздар. Кыргыз Республикасынын жогорку кеңешинде фракциялардын ырысалды ынтымак коалициясы парламенттик көпчүлүк статусун жоготкондугуна байланыштуу. Кыргыз Республикасынын Конституциясынын 65-беренесине, 84-беренесинин 2 жана 7 бөлүктөрүнө, Кыргыз Республикасынын өкмөтү жөнүндө Кыргыз Республикасынын Конституциялык мыйзамынын 13-беренесинин 2 бөлүгүнүн 2 абзацына ылайык токтом кылам. Биринчи, Кыргызстан социал-демократиялык партиясынын парламенттик фракциясына парламенттик көпчүлүк коалициясын түзүү жана 2014 жылдын 11 апрелинен кечиктирбестен Кыргыз Республикасынын премьер-министринин кызмат ордуна талапкерди көрсөтүүнү, Кыргыз Республикасынын жогорку кеңеши тарабынан Кыргыз Республикасынын өкмөтүнүн программасын кароону жана бекитүүнү, түзүмүн жана курамын аныктоону камсыз кылуу сунуш кылынсын. Экинчи, Кыргызстан социал-демократиялык партиясынын парламенттик фракциясына парламенттик көпчүлүк коалициясын жана коалициялык макулдашууну түзүүнүн жүрүшүндө бийликтин бардык бутактарынын башкы милдети болуп, мамлекеттүүлүктү бекемдөө жана 2013-2017 жылдар мезгилине Кыргыз Республикасын туруктуу өнүктүрүүнүн улуттук стратегиясын сөзсүз ишке ашыруу эсептелерин көңүлгө алуу сунушталсын. Үчүнчү, парламенттик фракциялар парламенттик көпчүлүк коалициясын жана коалициялык макулдашууну түзгөндө Кыргыз Республикасынын Конституциясын катуу сактасын. Коррупциялык коркунучтарды эске алып, административдик ведомстволордогу, башка органдардагы жана уюмдардагы кызмат орундарын фракциялар ортосунда бөлүштүрүүнүн колдонуудагы практикасынан баш тартып, коалициялык макулдашууда Кыргыз Республикасынын өкмөтүнүн гана курамын аныктасын. Ал арада жогорку кеңеште жаңы коалицияны түзүү боюнча бейрасмий сүйлөшүүлөр жүрүүдө. Бардык фракциялар биримдикке элдин кызыкчылыгын коргоо үчүн кирүүгө даярдыгын билдиришүүдө. Бирок ошол эле учурда депутаттар башка партияларга болгон компроматтар менен бөлүшүүгө даяр. Айтымдарында көпчүлүк биримдигине кирүү үчүн кесиптештери бир катар шарттарды коюуда. Айрымдары премьерлик кызматты кайтарууну көздөшсө, айрымдары соттолуп жаткан партиялаштарын боштондукка чыгарууну талап кылышат. Парламенттин башкаруучу альянстын божомолду түзүмүн жана ага кирүү шарттары тууралуу Жибек Бигариева. Көпчүлүк коалициясын түзүү мандаты күтүлгөндөй КСДП фракциясына берилди. Биримдикке президенттин партиясы кимди чакырары айтуу кыйын эмес. Серепчилердин пикиринде жаңы өкмөттү мурдагы коалициянын мүчөлөрү түзөт. Арнамыз Атамекен жана КСДП. Депутаттардын көпчүлүгү адистердин пикирин тең бөлүшөт. Көпчүлүк биримдигинен чыгып кеткен Атамекенде КСДПден чакыруу алгач социалисттерге түшөт деген ойдо. Биринчи булар Атамекенге сунуш кылса керек. Себеби дегендагы биз эки партиянын өзүнүн тарыхый басып өткөн жолдору бир. Негизги асанда эки эме, значит, андан кийин карап көрүп туруп, мен ойлойм, кайра эле арнамызга болса керек. Ошол 3 негизги болот.
Туратбек Мадылбековдун айтканындай болсо, парламенттин түзүмү өзгөрбөйт, болгону өкмөттүн курамы алмашат. Эгерде Өмүрбек Текебаевдин пландары ишке ашса, парламенттик шайлоонун алдында Атамекен премьерлик кызматты алып калышы мүмкүн. Жомарт Оторбаев дагы өзү мына артынан жаман мындай иштерди эле уккан жоксуңар, туурабы? Бизнесмен деле эмес. Анан кийин өткөндө Акаевдин эмесинде өкмөтүндө да иштеген. Эл аралык уюмдар менен башка эмелер менен да өзүнүн мындай катнаштары бар. Эртең инвестиция тартып келгенге. Эгер биз коалицияга кирсек, анда биз сунушташыбыз мүмкүн. Болбосо Атамекенчилдер жогорку кеңештин төрагасынын кызматына макул болушу ыктымал. Эң азыр тажрыйбалуу негизинен азыр спикер Текебаевко деп ойлойм. Себеби дегенде Текебаевди жалпы эшикте коомчулукта айтып атышат. Ошондой эле биздин бул жердеги башка фракциянын депутаттары айтып атат. Коалициянын туруктуулугу үчүн анын курамына республика чакырылышы мүмкүн. Атамекен мындай божомолду четке какпайт. Республикачылдар да эски таарынычтарды унутуп, бирге иштешүүгө дилгир. Бирок көпчүлүккө кирүү үчүн өзүнүн шарттары бар. Эгерде биз көпчүлүк коалициясына кирип калсак, премьерликке Өмүрбек Бабановду көрсөтөбүз. Министрлер кабинетинин мурдагы башчысы бүгүн расмий кайрылуу менен чыкты. Өмүрбек Бабанов жаңы өкмөттүн кандай болушу экендиги тууралуу ойлору менен бөлүшүп, элди бирдикке чакырды. Гезит телеканалдардын ээси медиа ресурстарды колдонгону жардам береби белгисиз. Учурда Бабановдун партиясы 4кө бөлүнүп, парламентте болгону 16 республикачыл калган. Эгерде республиканын дымактары ашыкча күчтүү болсо, алар коалицияга кирбей четте калып калышы мүмкүн. Эл өкүлүнүн пикиринде 4 фракциядан турган көпчүлүк коалициясы туруктуураак болмок. Биримдиктен бир партия чыгып кеткен учурда коалиция сакталып калмак. Андыктан КСДП, Арнамыз, Атамекен 3 фракциядан турган альянска республика эмес, ата журт кирип калышы мүмкүн. Я сомневаюсь, хотя все может. Билбейм, балким ушундай да болушу мүмкүн. Анткени ата журттун мүчөлөрүнүн саны азайды. Демек дымактары дагы мурдагыдай эмес. Ошондуктан макул болуп калышы мүмкүн. Ата журттун 3 мүчөсү соттолгон, бирөө камакта, дагы бирөөсүнө коррупция боюнча айып тагылган. Бул фракциянын өкмөттү түзүүгө катышуу мүмкүнчүлүктөрү өтө аз. Анын үстүнө партия көпчүлүк коалицияга кирип калса, биринчи ирет кесиптештерин боштондукка чыгарууну талап кылары белгилүү. Мыйзам алдында күнөөсү болсо жооп берсин. Болгон эле ден соолуктары жакшы болбой аткандыгына байланыштуу бир Кудайдын алдында деле адам катары аларга мындай бир эркиндикте жүрүп, сурагын берип, анан сот аркылуу күнөөсү аныкталган болсо, мойнуна коюп, сот жообуна тартылган болсо, анда мыйзам алдында жооп берсин күнөөсү. Азыр эми божомол менен эле кармалып отуруп атпайбы? Ошондой эле ата журтчулар парламенттин көпчүлүк биримдигине мүчө болсо, күмтөр боюнча келишимден бир тараптуу чыгууну талап кылаарын айтышат. Айтылгандар чоң соодалашуунун этеги гана. Көпчүлүк коалицияга кирүү үчүн ким эмне талап кылганы биринчи министрлер дайындалганда белгилүү болчудай. Жибек Бегалиева, Азамат Иманкожоев, 5-канал. Өкмөттүн жаңы курамы түзүлсө, айрым министрлер кайрадан ордуна келиши мүмкүн. Узак мөөнөттөн бери креслосын туруктуу сактап келе жаткан чиновниктер жетиштүү. Бирок айрым пикирлер боюнча кээ бир жетекчилер эбак эле насыяга берилген ишенимди актай алышкан жок. Атка минерлердин кимиси калып, кимиси кетет. Жана 28-чи өкмөттө соңуна чейин иштебей Ивак экс макамын алгандар ким? Айдай Аманкулова кененирээк. Жантөрө Сатыбалдиев жетектеген кризистик өкмөт туура 1,5 жыл иштеди. Парламент бекиткен министрлердин айрымдары премьерди канааттандырган эмес. Состав өзгөрүүлөрүн ант берүү күнүндө эле жарыялаган болчу. Алгачкылардан болуп креслосунан маданият министри Ибрагим Жунусов кол жууду. Чыгармачыл чөйрөдөгү чыңалууну жөндөп кете албагандыгы үчүн. Анын ордун эскинин жаңысы Султан Раев алмаштырды. А тармакта жаңылануу байкалбайт. Кыш сыноосунан өтө албай кийинчерээк энергетика министри Автандил Калманбетов портфелинен кол жууду. Мартабасын Осмонбек Артыкбаевка өткөрүп берип, социалдык блокту башкарган Камила Талиева менен социалдык өнүктүрүү министри Кылычбек Султанов келише албай, акыркысы дагы кызматынан чегинди. Арнамыздан шайланган Талиева вицеликте көпкө турбайт деген божомолдор бар болчу. Айым чиновник туруштук бермек түгүл, жумуштан тышкары ажыга барып, докторлугун жазууга чейин үлгүрдү. Бирок интернетте жүргүзүлгөн рейтингте Талиева саясатчы жана менеджер катары эң төмөнкү орунда. Социалдык блоктун ишине эл өкүлдөрү
өкмөттөрү дагы канааттанбайт. Анын кайрадан кызматка келиши күмөндүү. Ал эми ушул эле партиядан дайындалган финансы министри Ольга Лаврова боюнча пикирлер бир бетке эмес. Өткөн жыл бюджетинин аткарылышын эске алып, аналитиктер ага оң басын беришет. Бул арада ошол эле арнамыз өз кадрына анчейин курсант. Алган эмес партиялашы Анарбек Кулматов Лаврованы аял катары жакшы көрөөрүн, бирок министрликтин ишине канааттанбай турганын жар салган. Аны башка фракциядагылар дагы кубатташат. Финансы министрин биз жакында эле комитет противодействия коррупция дегенде ишмерлигине карап чыгып комиссия аркылуу караганда ошол эле министрликтин составында көптөгөн коррупциялык механизмдер колдонуп аткандыгы аныкталды. Арнамыз өкмөттөгү кишилерин артка чакыртып алууда тажрыйбалуу. Акыркы жолу каттоо кызматынын төрагасын, ага чейин айыл чарба министрин кетирип жиберишкен. Эгер коалицияга киришсе, Ольга Лаврова менен Камила Талиеваны калтырышабы, айтуу кыйын. Атамекен альянска кошулса, сөз жок. Юстиция министри Алмамбет Шыкмаматов ордунда калчудай. Ириген маселесинде партиялаштарын жалгыз калтырбагандыгы үчүн. Бул арада саламаттыкты сактоо, билим берүү министрлери өз партиялаштары КСДП тарабынан кайрадан жактырылабы белгисиз. Аталган тармак жетекчилерине парламентте жана коомчулук арасында сын арбын. Канат Садыков боюнча да маселе көтөрүлүшү мүмкүн, себеби реформалар токтоп калды, эч кандай реформа жок, иштер жакшы болбой атат деген мындай көп эмелер бар да. ИИМ башчысы Абдулда Суранчиев дагы аркы жээкте калышы ыктымал. Кадр саясаты, органдагы ордунан жылбай жаткан реформа боюнча нааразычылыктар көп. Бул сапар жаштар министринин алмаштырылгыс башчысы Алиясбек Алымкулов дагы кызматы менен биротоло коштошушу мүмкүн. Насияга берилген ишеним эбак түгөнгөн. Миграция, жумуштуулук маселеси курчпойдон. 4 жыл аралыгында ал үйлөнүү үлпөттөрүн уюштуруп, дүңүнөн өкүл балдарды күтүү менен гана көбүрөөк эсте калды. Ал жигиттин бир эле чоң эмгеги бар. Бул 7 апрелде катышып, жарадар болуп баатыр болгондон башка, албетте бүгүн жаштар министрлиги чоң өзүнүн бир жүзүн көрсөтө албай келатат, аны айтсак болот. Ош кыйыштарга карабай, аналитиктер эрден огон өкмөттүн жалпы ишине оң баасын беришет. Алкымдан алган парламентти көтөрүп, экономикада аздыр көптүр туруктуулукту камсыздашканы жүйө кармалып. Как кризис-менеджер это правительство хорошо сработало. Кризис менеджер катары бул өкмөт жакшы иштеди. Көп оор маселелерди моюнга алды. Парламентке туруштук берип, ири кен маселелерин чечишти. Муну дагы алардын пайдасына жазса болот. Саясий чыдамдуулуктарына баа берсе болот. Ошол эле учурда реформаторлук жактан дурус иштей алышкан жок. Балким башташкандыр, бирок жыйынтыгын эл сезип үлгүрбөй калды. Жергиликтүү өзүн-өзү башкаруу органдары менен начар иштешти. А көп маселелер дал ошол региондордон чыкпадыбы? Адистер пикиринде кийинки өкмөткө өтүмдүүлүк талап кылынат. Популярдуу эмес кадамдарга барып, убактылуу тоскоолдуктарга карабай, кескин реформаларды жазуу менен гана иштеги жемиштүүлүктү камсыз кылууга мүмкүн. Айдай Манкулова, Иван Чежиков, 5 канал. Кумтөр кенинин айланасындагы абал айлампа сыяктуу башка алтын кен жерлерине да чачырап жатат. Австралиядан Z Explorer компаниясы жергиликтүү калк менен келише албай, Шамбисай кен жерин иштетүүсүн токтотту. Эсиңиздерге сала кетсек, былтыркы жылы октябрь айында Баткен облусунун Майдан айылынын жашоочулары компаниянын техникаларын жана кеңселерин талкылап кетишкен. Андан кийин бир канча жолу митингдерге чыгышкан. Ушундай эле абал Чүй облусундагы Талды булак, Сол Жээк кен жеринде да кайталанууда. Иштин жүрүшүн токтотууга жете элек, бирок инвесторлордун дарегине талаптар коюлууда. Мындан аркы окуялардын чоо жайы кандай болот? Кесиптешим айтып берет. Эмнегедир парламенттик шайлоолор жакындаган сайын элдин көңүлүн таба албаган саясатчылардын айласы куруп баратат көрүнөт. Бирлери эптеп эле трибунага жетсе, алтын кен жерин ала жыгылууда. Бирлери болсо олуттуу карманышып, өкмөттүн кетишин талап кылып жатышкан. Парламенттин бул чыгарылышынын 4-жылында эле коалициялык көпчүлүк 3-чү ирет ыдыра отурат. Мына караңыз, Текебаев төрөгө болгондо анын орун басарлары Болот Шер жана Алымбеков болгон. Башкача айтканда 100% атамекендик парламент болчу. Ошондо эмнеге бир да жолу бул маселени көтөрүшкөн эмес? Башка саясатчыларчы, ошол эле Жапаров, Бакиевдин убагында коррупцияга каршы комиссар эмес беле? Ошондо эмне бул маселени айтып, Кумтөрдөгү коррупцияга каршы чыгып, мандатын таштап кетпейт? Антпейт да. Алар азыр таза популисттик максаттарды көздөп жатат.
Ал эми акыркы кездерде бир дагы саясий акция кумтөрдүн атын атабай өтө элек. Биргелешкен ишкана түзүү маселеси чечилип, август айында кол коюлганы жатса дагы андан чыгымчылдык издегендер болууда. Саясатчылар болсо биргелешкен ишкана түзүлгөндөн кийин Кыргызстан экесе көп киреше алаарын эсептеген эксперттердин пикирин уккан да жери жок. Кайрадан эле келишимди жокко чыгаруу же улутташтыруу маселесин көтөрүшүүдө. Улутташтыруу менен абалдан чыга албайбыз. Алар бардык жабдыктарын алып кетишет. Анан колубуз менен казабызбы? Алардын бардыгы биздик эмес. Ошондуктан бул жерде күчтүү билек жана логика жетпей турат. Анан саясат ойноп кетип жатат. Сөзсүз карапайым калктагы ура чакырыктарына азгырылып кетүүдө. Алардын бардыгы олуттуу логикалык пайдалуу жок болуп жатпайбы? Ура чакырыктарына Ысык көлдүн Жетөгүз районунун эли азгырылган жери жок. Башка алтын кенин иштеткен жерлерде дагы абал ойдогудай эмес. Баткен облусундагы Шамбесай жана Чүй облусундагы Талды булак сол жээ кенин иштетип жаткан инвесторлорго ошол жердин жергиликтүү калкы экологиялык зыян үчүн компенсациялардын санын көбөйтүү талаптарын коюшууда. Адистер мындай кадамдар өлкөбүздүн экономикасына терс таасири тиерин гана айтууда. Анын айынан мамлекетибиздин инвестициялык климатынын ачыктыгы ыкчамдап төмөндөп баратат. Башкача айтканда биздин рынокко дүйнөнүн атактуу дөша компаниялары келбейт. Негизинен бизде эми алып сатарлар эле калды. Негизинен акциялар менен чайкоочулук кылгандар же Кытай тараптан келген түшүнүксүз фирмалар, таза эмес анча өнүкпөгөн технологиясы барлар калышты. Бул дагы тобокелдүү фактор. Ири компаниялар ачыктык, тазалык жана ишеничтүүлүгү бар жерлерге барышат. Азыр мамлекетибизде абал баягыдай эле опурталдуу. Эксперттер болсо кумтөр маселесин чабал мекенчилер дагы бир канча жолу көтөрө чабышаарын туура белгилешет. Анын үстүндө өлкөбүздөгү эң чоң ишкана болсо, бюджеттеги социалдык милдеттемелердин аткарылышынын кепили болсо, жана ички дүң продукциясынын 8% алып келсе, анан кантип буга тийишпей өтө алышмак? Кыргызстандын Тышкы иштер министрлиги бүгүн 20 мартта Украинадагы абал боюнча билдирүү жасады. Анда 16 мартта Крымда болгон референдум автономдуу республикадагы калктын басымдуу бөлүгүнүн абсолюттуу эркин билдирет. Ошондой эле кандай гана тескери баа берилбесин, бул дагы объективдүү реалдуулук болуп эсептелет деп айтылат. Ошондуктан ар бир демилге менен иш-аракеттер Украинада жана жалпы эле аталган аймакта тынчтыкты менен туруктуулукту сактоого багытталышы керек. Кыргызстан бардык тараптарды сабырдуу болууга жана бардык маселелерде эл аралык укук жана БУнун уставынын алкагында тынчтык жолундагы сүйлөшүүлөр менен чечүүгө чакырат деп жазылат Тышкы иштер министрлигинин билдирүүсүндө. Украина КМШ өлкөлөрүнүн курамынан чыгууга белсенип жатат. Эми мындан ары Украина бийлиги Евро биримдик менен саясий келишимдерге кол коюуга даяр экендигин айтып, эл аралык биримдиктерден өздөрүнүн территориясын биргеликте сактап калууга көмөк көрсөтүүлөрүн суранышууда. Украинадагы азыркы абал тууралуу кененирээк Нурсулуу Нургамилова. Крымда болгон референдумду азырынча эки гана өлкө тааныды — Казакстан жана Орусия. Крымда азыртан тарта эле украиналык жарандар өздөрүнүн паспорттарын Орусияныкына алмаштыра башташты. Ал үчүн крымдыктарга Орусия президенти Владимир Путин чоң көмөк көрсөтөөрүн билдирип, жада калса Кречнер агымынан бир гана автоунаа жолун эмес, темир жол өткөрөөрүн айткан. Орусиянын аскердик күчтөрү эч нерсеге карабастан дагы да болсо Крымдын аймагында өз аскерий күчтөрүн кармоону улантууда. Были много договоренностей. Көптөгөн макулдашуулар болду. Орусия тараптан, биз тараптан да бардыгы саясий деңгээлде чечилет деп. Бирок азыркы учурда эч нерсе чечилген жок. Көрүп турганыңардай кол салуу болду. Кээ бир украиналык аскерлер өз орундарын таштап кетип жатса, көпчүлүгү артка чегинүүдөн баш тартып жатышат. Бирок азыркы учурга чейин Украинада аскерий абал оор бойдон калууда. Украина президенттигине аттанып жаткан талапкерлердин бири жарым аралдан Киевдин аскерий күчтөрүн алып чыгып кетүүсүн өтүндү. Нельзя ждать и рисковать жизнями людей. Адамдардын өмүрүнө коркунуч алып келүү менен көпкө күтө албайбыз. Ошондуктан украиналык аскерий күчтөрдү Крымдан тезинен алып чыгып кетүү чечими кабыл алынышы керек. Донецк облусунун губернатору эл аралык колдоону суранууда. Сергей Тарута АКШ, Улуу Британия жана Орусияны 1994-жылы кол коюлган Украинанын бүтүндүгүн сактоо боюнча келишимдеги милдеттемелерин аткарууга чакырат. Европа азырынча Орусияга каршы санкциялардын пакетин талкуу зарылчылыгын айтып, аны чоң сегиздиктен чыгараарын билдирип коркутууда. Бүгүн Крымга ОБСнин байкоочулары келишет. Украинадагы бийлик алмашканы, Донецкте Киевдин жаңы режим
режиминин жактоочулары жана каршылаштары ортосунда бир катар кагылыштыктар болуп келет. Сергей Тарута билдиргендей, айрым активисттер Орусияда даярдыктан өтүшкөн. Многие участники. Биз билебиз, бүгүнкү күндө болуп жаткан башаламандыктарда катышкандардын көпчүлүгү акча алып жатышат. Алар өздөрү деле жашырышпайт. Алганда да абдан көп суммада. Бир күндө биздин шахтерлор бир айда иштеп таба турчу, акчанын тегерегинде алышат. Украина Евро биримдик менен саясий ассоциация келишимине кол коюуга даяр экендигин билдирди. Киев буунун Крымды демилитациялык зона деп жарыялоосун айтып кайрылышты. Ошондой эле жарым аралда калууну каалабаган Украин тургундарын эвакуациялоого көмөк көрсөтүүнү суранышты. АКШ президенти Барак Обама Украинадагы абалга АКШнын аскери кийлигишүүсүн четке какты. Президенттин айтуусу боюнча, АКШ менен Орусиянын аскери тогушуусу Вашингтон үчүн орунсуз болгондой, Украина үчүн да ошондой болоорун айтып, Украин элин түшүнүү менен мамиле кылууга чакырды. Нурсулу Нуркамилова, Элдияр Бектемиров, 5-канал. Таңгамал Бишкектеги атышууда 3 адам жабыркашы мүмкүн. Бул тууралуу Бишкек шаардык ИИБ билдирет. Бүгүн эртең менен Дордой базарын көздөй кетчү жолдун жээгинде ар тараптан атууга алынып, канга чуулганган автоунаа табылган. Бирок милиция кызматкерлери келгенде анын ичинде эч ким жок болуп чыккан. Борбор калаада орун алган атышуу Самат Качкыновдун материалында кененирээк. 8334 номерлүү Nissan Sefiro автоунаасы туш тарабынан атууга алынган. Ичинин баары канга боелуп, кан сыртына чейин акканы көрүнүп турат. Бирок милиция кызматкерлери окуя болгон жерге келгенде ичинде жарадар же курман болгон эч ким болгон эмес. Эртең мененки саат таңкы 5-те ушундай бир Щербакова менен Советскийдин кесилишинде ушундай атышуулар деген маалымат келип түшкөн. Чындыгында эле ал жерге Свердлов райондук ички иштер башкармалыгынын оперативдик тобу менен Бишкек шаардык ички иштер башкармалыгынын оперативдик тобу барып, башкалар дагы ошол окуя болгон жерде караганда чындыгында эле Nissan Sefiro автомашинасынын арткы жагынан жана астыңкы жагынан атылган октордун издери калган. Кылмыш болгон жер курчоого алынып, прокуратура өкүлдөрү келишти. Криминалисттер автоунааны изилдешип, тегерегине Калашников автоматынын 23 жана Макаров тапанчасынын 22 гильзасын табышып, экспертизага жөнөтүштү. Бул жерде эки тараптуу атышуу болгонбу же автоунаадагыларды аткылап кетишкенби учурда такталууда. Ички иштер органдары шаардын баардык ооруканаларын жана моргторду текшерип чыгышты. Бирок эч кандай октон жабыркап же каза тапкандар түшкөн эмес. Ок жеген автоунаада болгондордун жок болуп кетиши милиция кызматкерлеринде бушайманга салууда. Алдын ала маалыматтар боюнча автоунаада 3 адам болушу мүмкүндүгү белгиленет. Астында бул жолу баягы кан такы калганда айдоочу өзү болгондагы арткы орундукта экөө болгонбу дейт. Себеби эки жерде отурган жерден ошол жерден кандар аккандыгы турат да. Отурган жерлерде эки бөлөк кан акканда. Эми ал жөнүндө дагы бүгүнкү кезде судмед экспертиза иштеп атат. Ал кийинчерээк толугураак маалымат беребиз. 45 октун дүрмөктөрү табылганына караганда тийрүү калгандар болгон эмес деп болжонууда. Автоунаадагылар күч органдарынын кызматкерлери болушу мүмкүн деген жоромолдорда чыга баштаган. Бирок бул версия четке кагылды. Унаанын ээси аныкталып, ал 2 күн мурун сатып жибергени маалымдалат. Кызыгы сатып алгандар документтерин өзлөрүнө каратып алышкан эмес. Окуя болгон жерге биринчилерден болуп келген Бакыт автоунаа табылган жердеги унаа жуугуч жайын иштетет. Таңерте тилкелик милиция кызматкери чалып, үйүнө чакыртканын айтат. Анан келгенден кийин гана бул жердеги көрүнүшкө күбө болгон. Ага чейин эч нерсе көргөн эмес. Кандайдыр бир комментарий берүүдөн да баш тартты. Тегеректе жашагандарда эч нерсе көргөн жокпуз деген жооп кайтарышты. Болгону таңкы 5-тер чамасында атышууларды угушкан. Самат Качкынов, Фурмат Мамбеталиев, 5-канал. Кыргызстанда так сааттын эталону орнотулду. Рубиди атомдук сааттар маалыматты космостон GPS аркылуу түз алып, бардык пайдалануучу жактарга так убакытты таратат. Советтер Союзу тарагандан бери өлкөдө бул сыяктуу жабдыктар болгон эмес. Заманбап технологиянын пайда болушу жарандарга жана жалпы мамлекет үчүн кандай пайдасы бар? Кабарчыбыз Самат Асипов билип келди. Фрунзеден сүйлөйбүз. Фронт убакыты боюнча 8 саат 35 минут. Ушул убакка чейин кыргызстандыктар так убакытты Москвадан билип келишчү. Советтер Союзу таркаганга чейин сааттын так коңгуроосу СССРдин мамлекеттик убакыт жана радио берүү кызматы аркылуу тараган. Ал эми эгемендиктен соң коңгуроо борбордук радио берүү аркылуу бериле баштаган. Бул тажрыйба азыркы учурга чейин колдонулуп келди. Мында кыргызстандыктар 1-2 секундка калып же ашып кеткен учурлар болчу. Ошол убакыт менен биздин сааттын бардыгы, убакыттын бардыгы
ошол Москванын убактысы менен белгиленчү да. Ал жерде секунда болсо дагы туура эмес маалымат берүү учурларда катталган учурлар бар да. Ал эми шаардын жашоочулары үчүн тагы убакыттын орду борбордук куранттар болчу. 1985 жылы орнотулган жабдыктар бул жылдары өтө чоң өзгөрүүлөргө туш болду. Алгач сааттар үн алгы менен жабдылган. Так саатты радио маяктын коңгуроосу аркылуу такташкан. Бүгүнкү күндө анын ишин электрондук кыймылдаткычтар камсыздап турат. Эгер жарык өчүп калса, саат да токтойт. Куранттагы убакыт жергиликтүү телеканалдардын сааттары менен туташтырылган. Бүгүн болсо убакыттын өлчөмүн өзүбүздө иштеп чыгарууга мүмкүн болду. Кыргыз стандарт мекемесинде жайгашкан бул жабдыктын иштеп жатканына 1 жыл болду. Бирок буга чейин пилоттук долбоор катары иштеп келген. Бүгүндөн тартып толук кандуу ишке киргизилди. Негизги принциби бул GPS каналдан спутник аркылуу так убакыттын бирдегин алууга коюлган. Негизи бул рубидиялык стандарт болуп эсептелет. Бул деген точный так убакыттын бирдеген GPS каналын алып туруп, ошону сактап, калган мекеме эмелерге тартканга эмеси бар. Жабдык 50 000 АКШ доллар турат. Адистердин айтымында аппарат өзгөчө тактыкта иштейт. Адашуусу 200 жылда 1 секундты гана түзүшү мүмкүн. Андан ашык эмес. Спутникке туташтырылгандыктан кеңсе ичине да өзгөчө талаптар коюлган. А дегенде температуралык режим сакталыш керек. Ошондой эле влажность сакталыш керек деди. Анын үчүн бизде бир көрүнүп бүт приборлорубуз турат. Ошо приборлор аркылуу бүт фиксациялып, бир күндө бир жолу ушул комнатанын климаттык абалын текшерип туруп, кадимки жолго киргизип, бүт контролдоп турат. Так саат эталондору Бишкек шаарынын 4 жерине, экономика министрлигинин алдына, архитекторлор союзуна, агро өнөр жай имараттын алдына жана Кыргыз стандартка коюлду. Жабдыктар Түркиянын метрология институтунан алынган. Иш-чаранын ачылыш аземи бүгүн экономика министринин милдетин аткаруучу Темир Сариев жана Түркиянын Кыргызстандагы ыйгарым укуктуу элчисинин катышуусунда өттү. Бул экономикага абдан чоң керек. Анткени ошол жанагы аэропортто учкандар, темир жолунда жүргөндөр, автобустар, банктар, телекоммуникациялардын баары тең ушул жерден так саатын алып турушат. Жөнөкөй тил менен айтканда, мына биз баарыбыз уюлдук телефон менен сүйлөшөбүз. Сүйлөшкөндө ар бир секундасына төлөйбүз. Ошонун тактыгы дагы ушул эталон менен алынып турат да. Мекеме мындан аркы өнүгүү планына узундукту жана салмакты ченөө боюнча бирдиктүү эталонду киргизгени жатышат. Самат Асипов, Кубанычбек Мамытов, 5 канал. Жазалды парктардын, сейил бактардын абалы көз жуатаарлык эмес. Эле сала турган жайлар толугу менен учурда иретке келтириле электигин жашылдандыруу ишканасынан билдиришет. Буга жаздын кеч келгени шылтоо. Каладагы сейил бактардын абалы туурасында Айгерим Жанкул кызы. Эртеңки күтүлүп жаткан майрамга карата шаардын борбордук бөлүгүндөгү эс алуу бактарын тазаламыш эткен менен башка жактагы парктар кышы бою толгон таштандылардан, курап калган өсүмдүктөрдөн арыла элек. Жумуштун толук баштала элекtigini аба ырайы себеп экендигин айтышат каладагы эс алуучу жайлардын абалына көз салган жашылдандыруу ишканасынан. Биз өсүстүн суу түтүктөрүбүздү, арыктарыбызды тазалоо жумуштарын жүргүзүп атабыз. Андан тышкары даярдоо тазалоо жумуштарыбызды тазалоо жумуштарыбызды жүргүзүп атабыз. Андан тышкары бак дарактардын жанакы өсүп кеткен аргас поросльдарды кесүү, санобрезкаларды даярдоолорду жүргүзүп атабыз. Андыктан эс алуу зоналарын иретке келтирүү эми гана башталды. Бул жалпы шаарды тазалап көрүктөндүрүү иштеринин али жандана электигине байланыштуу. Элдик ишембилик айдын аягына белгиленген. Азырынча муниципалдык болуп эсептелген Фучик Дайыр Асанов Ататүрк жаштар атындагы сейил бактарга гана көңүл бурулуп баштады. Жалпысынан көп 12 паркыбыз бар, скверлерибиз бар. Ошонун 6 паркында биздин бекитилген парктардын иште режимдери бар. Бул аякта штатта эметилет. Калгандары берки скверлер болсо, бул райондун карамагында, биз райондогу участоктагы агрономдор ошону карашат.
Бирок мэриянын балансында турган сейил бактардын бирине барганыбызда деле көп жерлери таштандыларга толуп жатканын көрдүк. Алсак Жибек жолу жана Жаш гвардия бульварынын кесилишиндеги Жаштар сейил багы. 30 гектарга чукул аймакка болгону 10го жакын адам тартылган. Паркты тазалагандар өздөрү кээде үлгүрүшпөйт. Мына мисалы бул жер таза өзү. Мунун баарын чогулттук, көрдүңүзбү? Эми машина келет, биз жүктөйбүз анын баарын тең. Тазалап баарын тең бүт баарын жасайбыз. 11 киши иштейбиз бул жерде. Аталган паркты сейилде өткөндөр көп болгондуктан акыр чикир тез эле топтолот. Эс алуу багындагы бак тарактары кыйлыбашы керектиги, жаныбарлардын сейилдешине тыюу салынышы тактада жазылганы менен ал деле аткарылбайт көрүнөт. Борбордун мындан башка деле парктарынын бир канчасында ушул эле көрүнүш. Эс алуу сейил бактарынын мындай кир абалынан чыгышы апрелдин аягына чейин созулушу ыктымал. Айгерим Жаныкул кызы, Ярослав Калиновский, 5 канал. Шаар сейил бактары Ноорузду тосууга тазалык жагынан жооп бере албаса да, майрам өткөрүлөт. Так ушул Бишкектин 4 эс алуучу багында тең түрдүү программалардын орун алуусу күтүлүүдө. Мындан сырткары майрамдын негизги бөлүгү Ала тоо аянтында ыр бий менен башталып, ар түрдүү спорттук оюндарына өткөрүлөт. Шаардыктар Ноорузтун символу болгон сүмөлөктөн да ооз тийүү мүмкүнчүлүктөрү бар. Мындан сырткары шаар четиндеги жаңы конуштарга да быйыл айыл өкмөттөрүнө өзгөчө тапшырма берилген. Мектеп окуучуларынан баштап конуш тургундарына чейин чогулушуп, майрамдык салтанат өткөрүү боюнча. Теманы Айтурган Сатиева алгантат. Эртең Ноорuz майрамы. Буга карата республика боюнча кызуу даярдыктар көрүлүп жатат. Борбор калаада көктөмдүн майрамына карата ар түрдүү иш-чаралар пландаштырылып, даярдыктар жыйынтыкталып калды. Ноорузду майрамдоо программасы эртең мененки 10-до эски аянттагы спорттук оюндар менен башталат. Бишкектин 12 спорттук окуу жайларында окуган жаш спортчулардын катышуусунда улуттук оюндар, олимпиадалык оюндардан турган мелдештер өткөрүлөт. Буга жалпысынан 650 спортчу тартылган. Эски аянтта саат 10-дон 12-ге чейин спорттун 17 түрүнөн иш-чаралар болот. 10 спорттун түрүнөн 10-нан показательный выступлениялар болот. Андан тышкары шаардын биринчиликтери болот. Спорттук мелдештер жыйынтыкталары менен шаар тургундарын жана конокторун Ала тоо аянтында маданий салтанаттар күтөт. Жаш өспүрүмдөрдөн баштап эл артисттерине чейин өз таланттарын тартуулашмакчы. Ала тоо аянтында саат 12:00-дон 2-ге чейин болот. Бул күндүзгү блогубуз. Бул программада театрдаштан көрсөтмөлөр, официалдуу бөлүм болот. Андан кийин концерттик программаны конокторго, Бишкектин тургундарына тартуулайбыз. Ал эми ушул эле концерттик программанын кийинки бөлүгүнө кечинде күбө болсоңуздар болот. Ошондой эле салтка айланган көк бөрү оюну да бул жылы Ак Кула ат майданында орун алмакчы. Бул жерде көк бөрү, кунан чабыш, салборун, жорго салыш, аламан оюндары биринин артынан экинчиси өткөрүлөрү күтүлүүдө. Ошондой эле шаардык муз тебүү аянтында хоккей боюнча эл аралык турнир орун алат. Ал эми баскетбол сүйүүчүлөрүн спорт сарайы чакырат. Бул жерде Ноорuz 2014 эл аралык баскетбол турниринин финалдык оюндарынын өтүүсү күтүлүүдө. Шаардын борбордук аянтынан башка эс алуучу сейил бактарында, шаар тегерегинде жайгашкан жаңы конуштарда да ар кандай майрамдык иш-чаралардын өткөрүлүшү күтүлөт. Жана дагы майрамдык чоң салтанат Манас айылында өткөрүлүшү пландаштырылууда. Жылдагыдан өзгөчөлөнүп, Ноорuz 2014-тө шаардыктар үчүн жагымдуу белек күтүп турат. Бул Бишкек тарыхында алгачкы жолу эки жерде бирдей салют атылышы. Bizde ушул салют болот саат 9-да. Саат 9-да ушул салютту биз ушул негизги площадьта жана дагы башка жерде азыр карап атабыз. Дагы бир жерде ушу эки жерде салют болот да. Ала тоо аянтындагы концерт салют менен жыйынтыкталат. Буга карата өзгөчө кырдаалдар министрлигинин өрт өчүрүүчү машиналары адистери менен күн мурунтан даярдалып коюлган. Ошондой эле коомдук майрамдоо учурунда шаардын тынчтыгын тартип сакчылар көзөмөлгө алып турмакчы. Айтурган Сатиева, Азат Ынтымаков, 5 канал. Эртеңки Ноорuz майрамы менен Кыргызстан элин президент Алмазбек Атамбаев куттуктады. Мамлекет башчынын каалоосуна көңүл буруңуздар. Урматтуу мекендештер, эзелтен ата-бабаларыбыз Ноорuz майрамын чоң үмүт, жакшы тилек, ачык маанай менен тосуп келишкен. Бири-бирине жакшылык, ийгилик, бакыт таалай каалашкан. Бүгүнкү күндө да Ноорuz майрамы элибиздин келечекке болгон үмүтүн арттырып, ар бирибизди, коомубузду, өлкөбүздү жаңыланууга, тазаланууга үндөп турат. Ноорuz менен башталган жазгы жандануу жерибизге ынтымак, биримдик, молчулук алып келсин. Жаратканыбыз Кыргызстанды колдосун.
Урматтуу кыргызстандыктар, байыртан ата-бабаларыбыз жазында күн менен түн теңелип, күн узарып түн кыскарганын байкаган. Нооруз адамдар үчүн эртеби, кечпи, жарык караңгыны, жылуулук суукту, чындык жалганды, жакшылык жамандыкты жеңет деген белгиге айланган. Нооруз амандыктын, жаңылануунун майрамы, жаңы жылдын башталышы Кыргызстан үчүн өнүгүүнүн жана ийгиликтин башаты болот деп ишенем. Кымбаттуу кыргызстандыктар, сиздерди Нооруз майрамыңыздар менен чын жүрөктөн куттуктайм. Бардыгыңыздарга чың ден соолук, ийгилик, бакыт таалай жана бакубат жашоо каалайм. Ош жергесиндеги Нооруз майрамы. Түштүк калаанын эли жаз майрамын белгилөөгө жылдагыдай эле эртелеп кам көрдү. Сүмөлөктүн алды даярдалып, элге таркатылды. Шаар ичинде оюн-зооктор уюштурулуп, көчөгө чыккан адамдын маанайы шаң. Ал эми негизги расмий салтанат эртең Оштун Борбордук аянтында орун алат. Ош ортосу Ноорузду кантип тосууда, Динара Касымова айтып берет. Жигиттер очокко жага турган отун даярдап, айымдар казанды тегеректеп сүмөлөк бышырууну башташты. Сүмөлөк үчүн 10-15 күн мурун өндүрүлгөн буудайдын дааны жанчылып, суу кошулуп, маңызы бүгүн казанга салынды. Өз эрежеси менен аралаштырып, даамына жараша тийиштүү азыктарды кошушкан. Сүмөлөктү эч тынбай аралаштыруу керек. Келе жаткан жылда эмне каалоолору болгондор тилек айтып, казанды аралаштырса, тилеги кабыл болот деп айтылат. Ошо Нооруздун негизги максаты бул ата-бабадан келген илгерки салт экен. Ошо салтыбызды улап биз дагы элибизге, журтубузга, ушу коллективибизге, ушу Ош жергесинде жашаган жалпы жамаатка жакшылык каалаймын, тынчтык каалаймын, ынтымакчылык каалаймын. Уламыштар боюнча сүмөлөк бир үй бүлөнү ач калуудан сактап калса, бул тамак жакшылыктын жишаны катары, Нооруз майрамынын символу катары улуттук тамактардын алдында турат. Түн менен күн теңелип, жер жаңырган күнү сүмөлөк кайнатууга ар улуттун өкүлдөрү чогулган. Ата-бабабыздан калган салтты улантып сүмөлөктү жылда кайнатабыз. Сүмөлөк бул жакшылыктын жишаны. Бардыгыбыз ынтымакта, биримдикте жашайлы, өлкөбүздө тынччылык болсун. Кээ бир жерде сүмөлөк кайнатууга эми гана кам көрүп жатышса, шаардын бир бөлүгүнүн жашоочулары түнү менен сүмөлөк кайнатып, бүгүн коноктордун көзүнчө ачышты. Аны алгач кашык менен эмес, шипалак менен ооз тийүү керек. Нооруз майрамынын шаңы Ош шаарынын бардык аймактарында башталган. Ар бир мекеме ишкана өзүнчө программа бекитип, боз үй тигип, түрдүү сынактар, улуттук оюн-зооктор өтүүдө. Ар улуттун ашканасын, каада салтын чагылдырган көргөзмө жарманкелер да уюштурулган. Бирде мана сатада деле өзбектер бар, орустар бар, дунгандар бар дегенде, биз андай сен мындай экенсиң, тигиндей экенсиң деген сөз жок бул жерде. Бардыгыбыз ынтымак жолунда жакшына болуп жашап, ушу бир үй бүлөнүн адамдарындай болуп, мына эчтей көргөн адамдардын көңүлдөрүнөн карап деле билсеңер болот. Бардыгы маанайлары жакшы, майрамды ошо жакшы маанай менен тосуп атышат элдерибиз. Көчөдө элдин маанайы көтөрүңкү. Жаштар эле эмес, шаар тургундары сейилдеп, сүмөлөк кайнатылган жерлерде коноктоп жүрүшөт. Жерлерде концерттик программалар өтүүдө. Ал эми кечкисин Ош шаары кадыр түн тосуп, эртең Нооруз майрамын чоң салтанат менен белгилегени турат. Динара Касымова, Талай Шабанов, 5 канал. Да ушундай жаңылыктар менен күндеми өз ишин жыйынтыктайт, алдыда аба ырайы тууралуу маалымат күтөт. Ал эми 5 каналдын жалпы жамааты кыргызстандыктарды эртеңки Нооруз майрамы менен куттуктайт. Элибизге бакубат жашоо, жерибизде молчулук болсун. Демалыш күнүңүздөрдү жагымдуу жаңылыктар коштосун, саламатта болуңуздар. Хондроксид ооруну басып гана койбостон, муундарды артроздон жана остеохондростон дарылайт. Кайнаган шаарда, жумуш кычап турганда, муундар ооруп, жаныңды койбой оорутса, достордон калып, өзүңдү өзүң кыйнала. Хондроксид ооруну басып гана койбостон, муундарды артроздон жана остеохондростон дарылайт. Аркаң ооруп чыдатпай, колу бутуң сыздатат. Дарыканадан Хондроксид муундарды келип дарылайт.